Ыйык жазуу 2000 жылдан ашуун убакыттан бери бүтүндөй адамзаттын тагдырына таасир этип келе жаткан китеп. Ыйык жазуу Кудай адамдардын жашоосун өзгөртүү үчүн колдонгон китеп. Ыйык жазуу окуганга кызыктуу да китеп. Сизди ыйык жазуунун барактарына саякатка чакырабыз. Күн сайын сиз менен бирге окуп, ой жүгүртүп, ачылыштарды алуу максатында ыйык жазууга кайрылмакчыбыз. Анда биз менен сапарга чыгууга даярсызбы? Андай болсо кеттик. Ыйык жазууга саякат жасайлы. Арбаңыздар, ардактуу угармандар, амансыңарбы достор. Бул ыйык жазууну барактайлы берүүсү, микрофондо мен Каныбек Маметолу. Угармандар, ошентип бүгүн биздин 72-нчи жолку жолугушубуз. Ооба, 72-нчи жолку жолугушуу. Биз Матай жазган жакшы кабардабыз. Өткөн жолкуда маегибиздин эң соңунда биз өтө татаал, өтө маанилүү теманы козгогонбуз. Ошондо Ыйса Машаякка келген азгырыктар туурасында сөз баштаганбыз. Ал жактан жалпылап эле айтылып калгандыктан мен бүгүн маегибиздин башында ошол темага кененирээк кайрылгым келип турат. Негизи эле ошол тема биздин бүгүнкү маегибизди толугу менен ээлечүдөй кылып турат. Ооба, угармандар, биз ал жактан азгырыктар жөнүндө, сыноолор жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Ар кандай сыноолор болорун ал жактан айтып, адамдар ар кандай максаттарды коеру туурасында кеп кылган элек. Биз кээде адамдын туруштук бере аларын көрсөтүш үчүн сынайбыз. Ал эми кээде туруштук бере албай турганын, сына турганын далилдеш үчүн сынайбыз. Кээде адамга сабак болуш үчүн дагы сынайбыз. Ал эми кээде адамды атайлап сындырыш үчүн сынайбыз. Ооба, шайтан албетте талкалаш үчүн сынаган. Аныкы накта азгырык болгон. Бирок Кудай аны башкача карайт. Кудай Ыйсанын чыныгы Кудай уулу экенин, ал каршы тураларын көрсөтүү үчүн бул сыноого жол берген. Буга өткөн маегибизде кенен токтолгонбуз. Азыр болсо силердин көңүлүңөрдү шайтандын инсан экенине бургун келет. Матай жазган жакшы кабардын 4-бөлүмүнүн 3-аятында. Ошондо азгыроочу ага жакын келип мындай деди дейт. Кээде шайтанды жөн гана кандайдыр бир күч дешет. Бирок бул жерде инсан жакын келип, инсан сүйлөп, инсан Ыйса Машаяк менен сүйлөшүп жатат. Айрым адамдар Кудай жок дагы дешет. Кудай жок болсо, демек анда шайтан да жок болмок. Бирок Кудай да шайтан дагы бар. Кайсы гана шаарда, кайсы гана өлкөдө, кайсы гана адамдын жүрөгүндө болбосун, Кудайга орун берилбесе, ал орунду сөзсүз шайтан ээлегенге аракет кылат. Ошентип Ыйса Машаяк 40 күн 40 түн орозо кармаган эле. Ошол күндөрдөн кийин шайтан ага келип, азгырууга аракет кылган. Өткөндө биз негизги сөз кайсы экенин айтканбыз. Ал окшош болуу деген сөз болчу. Ооба, Ыйса бизге окшош болду. Ал биз сыяктуу болду. Биз менен бир катарга турду. Бул сөздү, угармандар, биз алдыңкы уктурууларда дагы колдонмокчубуз. Маселен, нан сындыруу расмиси тууралуу сөз кылганда. Анткени ал расмини аткаруу аркылуу биз ошол нанга, Ыйса Машаяктын денеси менен канына таандык болобуз. Ыйса Машаяк биз менен биригүү үчүн, бизге кошулуу үчүн, бизге окшош болуу үчүн сууга чөмүлдүрүлгөн. Ал аркылуу биз дагы аны менен биригебиз. Андан кийин ал азгырыкты басып өткөн. Бул аркылуу да бизге окшош экендигин көрсөткөн. Бирок азгырыкка жеңилген эмес. Азгырык үчөө. Биринчиси денеге багытталган азгырык. Кудайдын уулу болсоң, бул таштарга нанга айланууну буйру деди шайтан. Ооба, нан бул жаман эмес. Нан бул жакшы нерсе. Менимче эч кимиңер нанды жаман деп болушуңар керек деп ойлойм. Ташты нанга айландырып, керемет көрсөтүү. Ал деле жаман нерсе эмес. Бул жакшы эле нерсе. Ооба, ошол аяттардан окуганыбыздай Ыйса ачка болчу. Анан тамак жегиси, суу ичкиси келип турган. Тамактанып алганга чынында эмнеге болбосун? Нан жакшы нерсе да. Керемет дагы жакшы. Эгер бул кадамга бара турган болсо, тек гана керемет болот да. Айкаш жыгачсыз керемет. Өлүм жана тирилүү жок эле керемет. Ыйсанын курмандыгысыз эле керемет. Кээде адамдар эмне үчүн Кудай бизди Машаяктын канын төкпөй эле, жөн эле куткарып койгон эмес дешет. Бул суроонун жообу, угармандар, айдан ачык. Анткени биздин күнөөбүз курмандыкты талап кылган.
мындай керемет ал кандай гана сонун көрүнбөсүн жетишсиз болмок. 4-аяттан ары карай Ыйса Машаяк шайтандын азгырыгына жооп берип жатат. Окуйлу. Ыйса ага: адам нан менен гана эмес, Кудайдын оозунан чыккан ар бир сөз менен да жашайт деп ыйык жазууда жазылып турат деп жооп берди. Угармандар, өткөндө айтканыбыздай, ал мыйзамды кайталоо китебинен цитата келтирип жооп берди. Ал ошол китептен бир эле жолу эмес, көп жолу цитата келтирген. Менимче шайтан бул китепти жаман көрсө керек. Биз дагы ыйык жазуудан үзүндүлөрдү жаттап, ал жактагы аяттардан жатка билип алышыбыз зарыл деп эсептейм. Ооба угармандар, аларды тушкелди колдонуш үчүн эмес, өзүбүздүн кандай билимдүү, кандай акылдуу, кандай кудайчыл экенибизди көрсөтүш үчүн дагы эмес. Ыйык жазуудагы үзүндүлөрдү билүү азгырыкка каршы туруу үчүн, күнөөгө каршы туруу үчүн абдан зарыл. Биз аятты цитата келтирип эле чектелбейбиз. Ал аят ыйык жазуудан алынган ошол үзүндүлөр аң сезимибизде сакталып калат. Дүйнөгө башкача карай баштайбыз. Ошол көз карашыбыз бизге бекем болууга мүмкүндүк берет. Бекем болгубуз келбеген жагдайларда дагы бекем болууга мүмкүндүк берет. Ошондой эле экинчи азгырык рухий чөйрөгө тиешелүү. 5-6 аяттарды окуйлу. Ошондо шайтан аны ыйык шаарга алып барып, ибадаткананын төбөсүнө тургузуп, мындай деди: эгерде сен Кудайдын уулу болсоң, анда боюңду таштап жибер. Анткени ыйык жазууда: ал өзүнүн периштелерине буйрук берет. Сен бутуңду ташка уруп албашың үчүн алар сени колдоруна көтөрүп кетишет деп жазылып турат. Угарман, шайтан 90-забурдан цитата келтирип жатат. Ал гана тургай бул жерден Ыйсага Кудай экенин далилдөөгө мүмкүндүк берип жаткандай. Мынакей Иерусалим, ибадаткананын үстүнөн боюңду ташта, секирип кет. Анткени периштелер сени колдоруна көтөрүп кетишет. Анан адамдар сага ишенип калышат. Шайтандын тим эле машаякчылар апологетика деп атаган нерсе менен алектенгиси бар. Апологетика деген машаякчылык ишенимди, машаякчылык окутууну коргоо. Эгер коргоо деген сөздү колдонгоңар келбесе, анда машаякчылык окутуунун негиздери десеңер да болот. Анан шайтан: мынакей, сага дагы бир керемет деп айтып жаткандай. Ошол кереметти көрсөтсөң, баары сенин ибадатканадан бой таштаганыңды, Кудай сени кантип сактап калганын, Кудай сени колдоруна көтөрүп кеткенин көрүшөт. Мына, ошондо адамдар сенин чындыгында ким экендигиңди билип, түшүнүп калышат деп жатат. Жакшы кабар шайтандын ыкмалары менен жарыяланбайт. Жана жарыяланбашы керек дагы. Биз адамдарга жакшы кабарды айтып бериш үчүн анын ыкмаларын колдонбошубуз керек. Максатка жетиш үчүн баардык каражаттар жакшы деген фраза ыйык жазууга караманча туура келбейт. Жок, түгүл максатыбыз абдан жакшы, абдан сонун болсо дагы ага жетүү үчүн шайтандын ыкмалары таптакыр туура эмес. Бир нече жыл мурда бир маекти кулагым чалып калды. Бир чакан шаарда жыйынга имарат курмакчы болушуптур. Ошол жыйындагы эркек бир туугандар имаратты куруу үчүн кайсы бир курулуш материалдары керектигин талкуулап жатышат. Алардын арасынан бирөөсү: туугандар, мен каякта иштээримди билесиңер. Эч нерсе болбойт. Мен ошол жакта материалдарды алып келем. Бул деген Кудайдын иши үчүн да дейт. Кызыгы, анын бул айткандары талкуу жаратты. Дагы бирөө: ооба, туура, ишенбегендердикин Кудайдын иши үчүн ала берсе эч нерсе болбойт. Андан эч нерсе кемип калбайт. Ансыз деле башкалар деле алып жатышат да. А биз болсо өзүбүз үчүн эмес, биз Кудайдын үйү үчүн алып жатабыз да. Андыктан менимче эч нерсе болбойт деп ойлойм дейт. Ошондо бирөө: жок, болбойт. Ал алуу эмес. Бул уурдоо болуп эсептелет. Кудайдын ишин ыпылас, шайтандын ыкмалары менен жасаган болбойт деп бардык талкууга чекит койгон экен. Андыктан угармандар, Ыйса Машаякка келген экинчи азгырык башка мааниси менен катар эле Кудайдын ишин шайтандык ыкмалар менен кылуу маанисин камтыган азгырык эле. Дал ошол себептен мыйзамды кайталоо китебинен ушундай жооп колдонду. Ыйса Машаяк ыйык жазуудан Кудай теңириңди сынаба деген сөздү мисал келтирди. Андан ары карай дагы бир азгырык. Ал тууралуу дагы чындыгында талаш тартыштар абдан көп. Окуйлу, 8-аят. Шайтан кайрадан аны алып,
абдан бийик тоого чыгарды да дүйнөдөгү баардык падышачылыктарды жана алардын атак даңкын көрсөттү. Анан угармандар, Ыйса эмне кылат? Ал буга кандай жооп берет? Бул жерде шайтан колунан келбеген эле нерсени айтып жатат го деп көп сурашат. Бул суроо шайтан дүйнөдөгү баардык падышачылыктар өзүнө таандыктай сүйлөп жаткандан улам жаралса керек. Ал ошол падышачылыктардын баарын Ыйса Машаякка берем деп жатпайбы? Бул колунан келбеген эле нерсени айтып мактануу эмеспи? Эмне? Чынында шайтандын бере турган нерсеси барбы? Көп учурда жакшы кабар насаатчылары шайтанды колунан келбеген нерсени айтып жатат. Чынында анын Ыйсага берер эч нерсеси жок дешет. Мен бул жерден так кеси айта албайм. Ошентсе дагы бул жерде шайтан колунан келбеген нерсени айтып жаткан жери жок деп ойлойм. Шайтан анда чын эле береби? Кеп мына ошондо. Бирок муну талкуулап деле кереги жок. Анткени Ыйса бул азгырка жеңилген жок. Шайтан колунан келбеген эле нерсени айтып жаткан дагы жери жок. Эмне үчүн? Анткени Кудай дүйнөдөгү баардык падышачылыктар белгилүү бир убакытка шайтанга таандык болушуна жол берген. Бул жерде сөз дүйнөдөгү падышачылыктар тууралуу болуп атканына көңүл бургула. Ошол себептен акыркы мезгилде шайтан бул дүйнөнүн үстүнөн өз бийлигин орнотот. Ошондуктан шайтандын өзүнө таандык болуп турган нерсени Ыйсага берем дегени жөндөн жөн эле мактаныч эмес. Анын берер нерсеси чынында эле бар. Бирок чын эле береби же алдап кетеби бул башка маселе. Анан угармандар, буга контур аргумент катары Ыйса Машаяктын ошол эле Матай жазган жакшы кабар 28-бөлүм 18-19-20 аяттагы сөздөрүн мисал келтирет. Ал жерде Ыйса асмандагы жана жер үстүндөгү баардык бийлик мага берилди деген. Демек, мындай позицияга макул эместер бийлик Ыйсага таандык дешет. Шайтан колунан келбеген нерсени айтып жатат дешет. Бирок угармандар, Ыйса Машаякка бийлик өзүнө берилгени тууралуу тирилгенден кийин айтканына көңүл буралы. Ал чындап эле асмандагы жана жер үстүндөгү баардык бийликти алган. Анткени ал Кудай. Ал ошол бийликке экинчи ирет келгенинде толук ээ болот. Бирок Кудайдын бул кандайча болооруна карата конкреттүү ыкмасы бар. Бирок ал ыкма эч качан Ыйса Машаяк шайтандын айтканы боюнча иш кылаарын билдирбейт. Ошентип 10-аят. Ошондо Ыйсага: "Кет жанымдан шайтан, анткени Кудай теңириңи табын, жана бир гана ага кызмат кыл деп жазылып турат" деп жооп берди. Угармандар, алдыдагы 1-1,5 ай ичинде дагы биз менен чогуу болосуңар деп үмүттөнөм. Анткени ошол "Кет жанымдан шайтан" деген сөздөрдү биз алдыда дагы угабыз. Аны Матай жазган жакшы кабардын 16-бөлүмүнөн угабыз. Ал сөздөрдү Ыйса кимдир бирөөгө эмес, кадимки эле өзүнүн элчиси болгон Петрге айтат. Ыйса Машаяк Петрден: "Ыйса, айкаш жыгачтагы өлүмгө барба" деген сөзүнөн кийин ушундай деп жооп берген. Ыйса өзүнүн айкаш жыгачка кадалары тууралуу айтканда Петр андай болбосун деп каршы чыккан эле. 4-бөлүмдө шайтан дагы ошону жокко чыгаргысы келип жатат. Шайтан бизге Машаяктын жолуна кантип бөгөт коерун көрсөтүүгө аракет кылып жатат. Сиз үйүңүзгө баратканда, мисалы бир көчө менен түз барып, анан оңго же солго бурулуп, башка көчөгө түшүшүңүз керек дейли. Бирок жолду кыскартып, башка жагы менен кетсе болоорун түшүнүп турасыз. Шайтан дагы ошентип, кантип кыскартса болоорун көрсөтүүгө аракет кылып жатат. Бирок Ыйса Машаяк Кудай көрсөткөн жол менен гана барыш керек болчу. Кыскартууга эч кандай болбойт эле. Анткени андай кыла турган болсо Ыйса Машаяктын жолу таптакыр талкаланмак. Анан ушул акыркы сөздөрдөн кийин шайтан коркуп кеттиби же башка себептен уламбы, мындан ары азгыруу аракеттерин кылуунун пайдасы жок экенин түшүндү. 11-аяттан ошондо шайтан Ыйсанын жанынан кетти деп окуйбуз. Анан эң кереметтүүсү, угармандар, периштелер келип Ыйсага кызмат кыла башташты деп так окуйбуз. Эми Ыйса Машаяк андан ары барууга даяр. Эми Ыйса Машаяк жердеги кызматын баштоого даяр. Ал бизге окшош болду. Ал биз басып өтчү нерселердин бардыгын басып өттү. Ооба, жогоруда окуганыбыздай, ал сууга чөмүлдүрүлдү. Ал азгырыкты басып өттү. Бизден айырмаланып, Кудайдын уулу катары, ал бул азгырыктардын баарына туруштук берди.
Биз ыйсаны азыр ичибизде жашайт дейбиз. Же ага кайрылсак ичибизде жашай баштайт дейбиз. Демек андай болсо ыйса Машаяк бизге азгыркка каршы турганга күч да, мүмкүнчүлүк да берет. Ал мүмкүнчүлүктөр жашообузга ар кандай жолдор менен келет. Ар кандай жолдор менен ишке ашат. Бирок ал биринчи кезекте Кудай сөзү аркылуу, ыйык жазуу аркылуу ишке ашарын унутпайлы. Угармандар, биздин эң биринчи маектерибизде, эң биринчи жолку жолугушууларыбызда биз ыйык жазууну изилдөө, ыйык жазуунун окуп үйрөнүү тек гана акыл эс көнүгүүсү эмес экенин, тек гана жаңы бир нерсени билүү аракет эмес экенин, тек гана тарыхый, түгүл кайсыл бир диний тексттерди окуу эмес экенин айтканбыз. Ыйык жазууну окуп үйрөнүү бул жашообуздун, жан дүйнөбүздүн, жүрөгүбүздүн өзгөрүлүшүнө карай жол дегенбиз. Ошону менен катар эле бул азгырыктарга каршы туруунун жолу дагы. Урматтуу угармандар, сиздер ыйык жазууну барактайлы аттуу уктурууну угуп жатасыздар. Бул уктуруу тууралуу ой пикир, суроо сунуштарыңыздар болсо комментарий жазып ой бөлүшүңүздөр. Ошентип угармандар, Ыйса Машаяктын кызматы башталды. Ал олуттуу кайрыктар менен баштады. 12-аяттан 16-аятка чейин окуйлу. Ыйса жакандын камакка алынганын угуп, Галилеяга кетти. Ал Назарет шаарында калбастан Забулон жана Напталы дубандарына, Галилея көлүнүн жээгиндеги Капернаум шаарына жайланышты. Бул Ышая пайгамбар аркылуу деңизди карай кеткен жолдогу Забулон жана Напталы жери. Иордандын арка жүзүндө жашаган бутпарастардын Галилеясы. Караңгылыкта жашаган эл улуу жарыкты көрдү. Өлүм көлөкөсү баскан өлкөдө жашагандарга жарык жаркырады деп айтылган сөздүн аткарылышы үчүн болду. Угармандар, Ыйса Машаяк өзүнүн насаатчылык кызматын, кереметтерди көрсөтүү кызматын бутпарастардын жана жарым жартылай бутпарастардын арасында баштады. Ошол мезгилдин көз карашынан алып караганда, муну жакшы башталыш деп атоого такыр мүмкүн эмес эле. Анткени ал жактагы адамдар эң жакшы дегенде жарым жартылай асыл тукум деп, жаман дегенде чыккынчылар, саткындар деп аталышкан. Бирок Ыйса так ошол адамдарга баруудан баштаган. Эмне үчүн? Эми ал тууралуу Лука жазган жакшы кабардын 4-бөлүмүнөн анын Назареттеги синагогада айткан насаатын окуп билсеңер болот. Ал кезде ошол насаат көптөргө жаккан эмес. Мааниси бутпарастар дайыма адамзат жер бетинде жашап турган мезгилдин баардыгында Кудайдын алдында өзгөчө орунга ээ жандар болгондугунда. Арийне, еврейлер, еврей элинин өкүлдөрү муну түшүнгөн эмес. 17-аятта ошол убактан тартып Ыйса мындай деп жар сала баштады. Тобо кылгыла, анткени асман падышачылыгы жакындап калды. Угармандар, жогоруда сөз кылынган бөлүмдөрдөн биз падыша жөнүндө окудук. Ал тууралуу сүйлөштүк. Падышанын кереметтүү жол менен төрөлгөнүн көрдүк. Падышанын бул дүйнөгө төрөлүшү аркылуу дагы, сууга чөмүлдүрүлүшү аркылуу дагы кандай тааныштырылганын дагы көрдүк. Ыйса Машаяктын падышачылык абалы кандай ырасталганын көрдүк. Ошондой эле биз падышанын сыналганын дагы көрдүк. Сыноону кандай гана сыймык менен жеңгенин дагы көрдүк. Ал эми бул жерден падышанын ошентип насааты башталды. Жогоруда окуганыбыздай, асман падышачылыгы жакындап калды деп баштады. Асман падышачылыгынын бул дүйнөдөгү катышуусу жакындады. Падышачылык келди, анткени падыша өзү келди. Бирок ушул 4-бөлүмдөн биз бир детальга көңүл буралы. Кээде бир нерсенин жоктугу башка бир нерсенин бар экенин укмуштуудай таамай, даптаана көрсөтөт. Мисалы, каарман сахнада өз ролун өтө начар ойноду дейли. Ошондуктан ага эч ким кол дагы чаппайт. Кол чабуулардын жоктугун кээде кулак мурун кескендей жымжыртык деп коюшат. Анткени кол чапкандар жок. Баары айкын көрүнөт. Ошентип бул жерде жар салуучулар шан шөкөт коштогон ызы-чуу жок. Мен эмнени айткым келип жатат? Падыша насаатын тобо кылгыла, анткени асман падышачылыгы жакындап калды деген сөздөр менен баштады. Адатта мындай жагдайларда падышанын алдында топураган топ адамдар, анын жарчылары жүрүшкөн. Кабарды ошолор жар салышчу. Ыйсанын бир жарчысы бар эле.
Анын аты чөмүлдүрүүчү Жакан. Бирок ал жогоруда окуганыбыздай азыр түрмөдө. Анын эмне себептен түрмөгө түшүп калганы тууралуу дагы биз кийинчерээк сүйлөшөбүз. Бул чындыгында өтө кызыктуу суроо. Андан ары карай кийинки эле аяттарда Ыйса өзүнө шакирттерди чакырган. Ыйса өзүнүн жарчыларын чакырган. Бул кабарчылардын, бул жарчылардын, бул элчилердин кыла турган иши. Бул угармандар, биз кыла турган иш. Кийинки аяттар шакирттердин чакыртылганы тууралуу. Анда окуйлу. 18-аяттан 20-аятка чейин. Ал Галилея көлүнүн жанынан өтүп бара жатып, Петр деген ысым коюлган Шимонду жана анын бир тууганы Андрейди көрдү. Бул эки бир тууган көлгө тор ыргытып жатышкан. Анткени алар балыкчылар эле. Ыйса аларга: "Менин артымдан ээрчигиле, силерди мен адам кармоочу кылам" деди. Алар ошол замат торлорун таштап, аны ээрчип жөнөштү. Бул жерде угармандар, эки нерсе кызык. Биринчиден, Ыйсаны чыныгы кесипкөй адамдарды, иш үстүндөгү адамдарды чакырганы. Ыйса Галилей деңизин бойлоп кетип бара жатып, кылар иши жок, бекер басып жүргөн эркектерди көрдү. Анан аларды чакырып: "Жүргүлө, менин артымдан ээрчигиле" деди. Ошондо алар анын артынан ээрчип жөнөштү деп айтылган жок. Жок, Ыйса дайыма кандайдыр бир иш менен алек болуп жаткандарды чакырат. Тиги кишилер баарын таштап, Ыйса Машаяктын артынан ээрчип жөнөөгө даяр эле. Экинчиден, Ыйса алардын кесиби менен келечекте кыла турган ишин байланыштырып карайт. Силер буга чейин балык кармап, бул иште ийгиликтерге жетип келгенсиңер. Эми болсо адамдарды кармайсыңар. Мен түшүнөм, азыр биз азыркы учурдун адамдары. Азыркы учурдагы окурмандар бул салыштырууга чынында таң калабыз. Адамдарды кармаган эмнеси? Мен эч кимге кармалгым келбейт. Келгиле, бир нерсени биз жакшыраак түшүнүп алалы. Азыр көптөгөн адамдар, көптөгөн уюмдар бар. Алар силерди балык кармагандай эле кармап алышат. Бирок муну силерге айтпай туруп кылышат. Ар бир жарнаманын милдети адамдарды кармоо. Сөзмө сөз эмес албетте. Бирок алар ошол адамдарды өздөрүнүн продукциясын сатып алууга мажбурлашат. Ушунусу менен кармашат алар. Жакында менде бир күлкүлүү окуя болду. Мен жаңы телефон алсам деп ойлонуп жаткам. Эки вариантты караштырып жаткан элем. Экинчи вариант биринчисинен абдан кызыктуураактай көрүндү. Тагыраагы экинчиси биринчисинен арзаныраак экен. Мындай карасаң, функциялары дагы жакшыраактай. Анан мен акыркы 8 жылдан ашуун убакыттан бери биринчи варианттын мурунку версиясын колдонуп жүргөнүмдү эстей калдым. Башкача айтканда, менде кандайдыр бир тажрыйба бар. Менде анын кандайдыр бир нерселери бар. Менде өзүм көнүп калган тиркемелер бар. Дал ошол фактор мен үчүн чечүүчү болуп калды. Ошондо мен салыштырып көрдүм. Мен баарын кайрадан баштоого даярмынбы? Ооба, башка экосистемага кирүүгө даярмынбы? Анан мен даяр эмес экендигимди түшүндүм. Колго түшүп калганымды мен моюнга алгым келген жок. Бирок жалпысынан алганда так ушундай эле болот. Акыл токтотуп караганда менде өзүмдүн уюлдук телефонумду алмаштырууга баардык негиздер, себептер бар эле. Бирок көп жылдар бою болуп келген нерсени ойлогондо, болгон топтолгон нерселерди ойлогондо, калыптанып калган адаттарымды ойлогондо, андай секирик кылбай эле коюуну чечтим. Ошондуктан Ыйса Машаяктын "Мен силерди адам кармоочу кылам" дегени азыр бизге жаңы нерсе эмес. Анын уникалдуулугу ошол адам кармоо ыкмасынын максатында эле. Ооба, Ыйса Машаяк бизди куткаруу үчүн кармайт. Боштондукка чыгаруу үчүн, айыптоодон бошотуу үчүн, күнөөдөн куткаруу үчүн кармайт. Ал бизге керексиз бир нерсени таңуулаш үчүн, бизге ошону сатыш үчүн куткарбайт. Ал бизди өзгөртүш үчүн куткарат. Эң башкы айырма, эң башкы нерсе мына ушул. Ошентип 21-22 аяттарды окуйлу. Ыйса андан ары кетип бара жатып, башка эки бир тууганды, Зебедейдин уулдары Жакып менен Жаканды көрдү. Алар атасы Зебедей менен бирге кайыкта торлорун оңдоп жатышкан. Ыйса аларды да чакырды. Алар ошол замат кайыкты да, атасын да таштап, аны ээрчип жөнөштү. Угармандар, кайрадан эле бул идеянын өзү баарын таштап, Ыйсанын артынан ээрчип кетүү идеясынын өзү чынында оңой эмес. Бирок бул ыйык жазуунун идеясы. Бул тууралуу биз дагы далай жолу окуйбуз.
Ошентип 23 аят. Ыйса бүт Галилеяны аралап, синагогаларда элди окутуп, асман падышачылыгы жөнүндө жакшы кабар таратып, адамдардын ар кандай ооруларын жана кеселдерин айыктырып жүрдү. Угармандар, асман падышачылыгы жөнүндөгү жакшы кабар деген сөздөргө көңүл бурсаңар. Ал Ыйса Машаяк жар салып жаткан жакшы кабардын өзү. Биз падыша тууралуу сүйлөшкөнбүз. Ал өзүнүн жакшы кабарын ачып берүү, ал кабарды жеткирүү үчүн келген. Кийинки бир нече маегибизде тоодо айтылган насаатты баарыбыз бирге окуйбуз. Ал Ыйса Машаяктын Матай жазган жакшы кабарындагы 3 чоң насаатынын бири. Бул насаатты падышачылыктын манифести деп атап коюшат. Бул Кудайдын падышачылыгынын, асман падышачылыгынын жашоосунун мыйзамдары. Ал мыйзамдарды падыша өзү берген. 4 бөлүмдө ал падышачылык жакындап калгандыгын айткан. 5, 6, 7 бөлүмдөрдө ошол падышачылыктын мыйзамдары жаңырмакчы. Анан 13 бөлүмдө ошол падышачылыктын аныктамасын жана падышачылык тууралуу үлгү насаат аңгемени табабыз. Андан ары карай 24 жана 25 бөлүмдөрдө ошол падышачылыктын келечеги менен таанышабыз. Анан 26 жана 27 бөлүмдөрдө ошол падышачылыктын баасын көрөбүз. 28 бөлүмдө падышачылыктын кеңейиши тууралуу окуйбуз. Угармандар, көрдүңөрбү? Мен Матай жазган жакшы кабардын структурасын же планын падыша жана падышачылык деген түшүнүктөрдүн айланасында түзүп берип жатам. Бул бөлүмдүн 24 жана 25 аяттарын жыйынтыктоо катары окуй кетели. Ошондо ал жөнүндө бүт Сирия эли угуп, ага баардык оорулууларды, ар түрдүү кеселге жана дартка чалдыгып кыйналгандарды, жин оорулууларды, элирме оорулууларды, шал оорулууларды алып келип жатышты. Ыйса болсо аларды айыктырып жатты. Галилеядан, Декапол дубанынан, Иерусалим шаарынан, Жүйүт аймагынан жана Ярдан дарыясынын аркы өзүнөн келген топ эл Ыйсанын артынан ээрчип жүрдү. Угармандар, жогоруда айта кеткенибиздей, Ыйса Машаяк кызматын жарым жартылай тазагандуу же жарым жартылай бутпарас деп атаса боло тургандардын арасында баштаган. Бирок анын жанында чогулган адамдар көбөйгөндөн көбөйө берди. Ооба, Кудай аларды чогултуп жатты. Бул эмне болгон кызмат эле? Мындан ары ал кандай өнүгөт? Эң башкысы анын биздин азыркы жашообузга кандай таасири бар? Дал ушулар тууралуу угармандар кийинки маектерибизде дагы сүйлөшөбүз. Азыр болсо биздин убактыбыз соңуна келип калган экен. Кайрадан амандашканча аманчылыкта бар болуңуздар. Кудай ар бирибизди жалгасын. Ардактуу достор, биздин ыйык жазуунун барактарына жасай турган саякатыбызга кошулганыңыздарга рахмат. Бул убакыт сиздер үчүн пайдалуу болду деген үмүттөбүз. Китептердин эң асылы болгон ыйык жазууну кайрадан ача турган жолугушууда да сиздерди күтөбүз. Уктуруу Азия Деми долбоору тарабынан теология илимдеринин доктору Джон Вернан Маггинин материалдарынын негизинде даярдалды.